Assalamu alaikum. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айылынан сатыла турган 5 сотук жер тилкесиндеги даяр кирип эле жашай турган 3 бөлмөлүү временкасы бар жана 2 кабаттуу толук курулушу аякта элек жер үйдү тартып көрсөтөбүз. Эгерде кимде ким ушундай жер үй издеп жаткан болсо, анда издегениңиздер бизден табылды. Бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Сатыла турган баасы $119.000 бааланууда. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, варианттары жок, накталуу аякчага сатылууда. Бак дарактары бар. Мына менин артымда турган жүзүмдү караңыздарчы. Сөөрү тапчанда жатып алып, жүзүмдү жууп келип, жеп жата берет экенсиздер да. Анан бул жакта болсо жети түп кокон гилясы бар. Бул жерде сөөрү тапчан бар. Бул жакта ашканасы, анан эми бул жакта тоок кепеси, топкасы бар. Кадимгидей жашоо уланып атат. Сиздерге дагы буйрусун дейли. Негизи бак дарактуу, көлөкөлүү, жакшы жер экен. Суусу баш булактан келет. Өчпөйт. Булактын таза суусу. Бул жактан дагы кирүү хоттору бар, наркы тараптан дагы кирүү хоттору бар. Айтор достор, сонун жерде жайгашкан. Мен анда келүү жолдорун көчө тараптан сиздерге тартып көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү дал ушул жерден улантабыз. Дегенде көңүл буруңуздар. Жанагы Фуркат айылына келгенде айлампаны көрдүңүздөр, андан бери түз Т бурулушун көздөп бара жатканда, бирок ага жетпей жолдун сол тарабында Баяс көчөсү. Тактап айтканда, Мухаммед Пазылов атындагы көчөгө бурулуп, түз барасыз. Болжол менен бир 150 метрдей ичкери киргениңиздерден кийин жолдун сол тарабында азык түлүк дүкөнү бар. Ошондон өтүп эле оң тараптагы Мухаммед Пазылов 1 көчөсүнө ичкери киресиздер. 50 метр киргенден кийин эки айрылыш жол келет. Сиздер ошонун оң тарабындагы жолго таштак жол менен кирип бара бересиздер. Шагыл төшөлгөн жол менен. Ошол жактан жолугушканча. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Жалгыз жол эч жака бурулбай, буйтап келе берет достор. Жолдун сол тарабында жайгашкан, айланасы пескоблоктор менен тосулган дарбазасы өзүнчө эле бир тайлык. Караңыздарчы. Кыргыз орнаменттери, ойма чиймелери түшүрүлгөн. Мындан дальше кетсеңиздер, дагы 2-3 үйдөн кийин жол бүтөт, тупик. Калганы жанагындай үлүш жерлери. Ошол эми 5 кошкон ынтымактуу кошуналарыңыздар жашайт. Жүрө бериңиздер, агын суу агып өтөт экен. Мына көрүп турасыздар, таза суу келген, жашыл зонасы, бул жагы жанагы чарба зонасы десек дагы болот. Издегениңдин баардыгын ушул жерден тапсаң болот экен, караңыздар. Жүзүм дагы бар экен, башка гүлдөр, суусундан чыгарып көрсөтүп коеюн. Суусу жакшы экен. Күн ысыкта мындай суулар раса өтөт да. Күнгө ээрип калайын деп эле атабыз биз. Анан эми туугандар, бул жагында ажатканасы бар экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул жагы септик достор, шаардагыдай шарттарды түзүп алып жыргап жашасаңыздар болот. Гүлдөрдү кожеке сонун кылып өстүрүп коюптур. Азыр биз эми бул жактан эмес, наркы тараптан кирип көрөлү. Биринчи даяр жашоого даяр болгон временкадан баштайлы. Сөөрү тапчан. Временканы узун туурасы 12ге 6. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу агыргө сиздерге насип кылган болсун. Кире бериш прихожкасы, андан кийин чоң прихожкасы, коридору. Мына көрүп турасыздар, кенен экен. Бул жактан баштасак, бул дагы бир универсал комната, кыргыз комнатасы. Салкын экен үй. Сыртта 40 градустай ысык болуп атат, бирок салкын экен үй. Мага жакты. Асты мына ушундай ламинаттар басылган. 2 бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси орун алган. Бул үйдүн узун туурасы 380ге 3,5 чыйып калат. Эми 380ге 380 окшойт. Терезелер камтылган, эшиктери жыгаштан, андан кийин ортоңку бөлүккө кире турган болсок, бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө 3,5га 3,5. Эмеректер калабы кетеби, аны эми өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Печканын экинчи тарабы жакшы жери достор, топка жылуулук меши бар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, баардык жерде мына жылуулуктун батарейкалары орнотулган. Кыскасын айтканда, кышта аз эле көмүр менен кыштан чыгып кетесиздер да, Ташкентте күпүлдөтүп отурасыздар. Жеңил кийим менен кыштан чыгасыздар. Бул болсо чоң бөлмөсү, конок бөлмөсү. Бул узун туурасы бир 5,5га канча дейбиз? 5,5га 3,84 чыгып калат. Эки терезеси камтылган. Мына эмеректер калабы кетеби? Аны эми өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Бирок көрпө төшөктөрү мына ушул сепке келген эмеректер кетет баардыгы. Айнек терезелери буюрса, мына баардыгы панорамный терезелер камтылган. Жакшы, сонун экен. Аурасы таза, адамды өзүнө тартып турган жакшы үй экен да. Насип кылган болсун эми сиздерге.
Сабыр кылып аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге бардык жерди көрсөтүп, тааныштырып өтөлү. Бул жагында болсо, туугандар, убактылуу кухнясы бар. Бирок мына караңыздар, бардык шарттары каралып тур да. Чакан болгону менен эмеликтер бар, бутой техникалар бар. Ушул жерден тамактарды бышыра бересиздер, идиш аякты ысык сууда жуасыздар. Айтор шарттар каралган. Эми чоң бөлмөгө, чоң үйгө киребиз. Анын жанында топка бар. Эми топка баягы сапок печкасы орнотулган. Бул чоң үйгө дагы, кичине үйгө дагы отопление кирген да. Жакшы жери ошол. Брондолгон темир эшик аркылуу кирип келгенде чакан перехвачкасы, андан бул жагына келсеңиз холл, өтө кенендиги кенен. Бул үйдүн узун турасы 10,5 га 10,5. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортолугу заводской плиталар басылган. Терезелер пластиктен, 1, 2, 3 тараптан терезе камтылган. Азыр эми тура түшүнөсүздөр, бул үй толук бүтпөгөндүгүнө байланыштуу анча-мынча буюм тайымдар келип турат. Андан сиздер бул жагына келсеңиздер, чакан бир бөлмө. Андан ары бул жагына душ туалетти уюштурсаңыздар болот. Жакшы, заманбап болуп тур да, аз гана, бирок Европа долбоорунда салынган үй. Жакшы, эми акырындык менен биз темир каркастары аркылуу экинчи кабатка тепкичтин ордунан чыгып барабыз. Экинчи кабатка чыксаңыздар кенен холл. Муну кааласаңыздар ортолуктан бөлүп аласыздар, же ушул бойдон калтырасыздар. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каала кандай ремонт кылып алсаңыздар болот. Терезелер камтылган. Бул жакта болсо көрсөтүп өтсөк, жанагы эле биринчи кабаттын долбоорунда эле, проектисинде эле кире бериш жайы. Андан ары кирсеңиздер, душ туалеттин орду. Жок, бөлмө бир аз азыраак болуп калат экен десеңиздер, анда мына ушул ортолукту ачып салып, өзүнчө бир детский комната калтырып койсоңуздар дагы болот. Бул жактагы буйруса өзүнчө бир детский комната же бир офис кылып пайдалансаңыздар болчудай экен. Ошол потолок болсо мына ушундай пөк деп коебуз го. Жакшы түшүндүргөндө сиздерге пөк. Пөк менен жакшы жылуулап баштаган экен. Ошо ысыгында бүтүрүп салса жакшы болмок. Бирок азыр эми 1-2 жыл токтоп калгандыгына байланыштуу буга дагы бир катар кароо керек экен. Ылай бастырасыздарбы, пена чачтырасыздарбы айтор. Бул жакты дагы жылуулап алсаңыздар болду. Шубактары бар экен, мына кара шубактары болуп тур. Кум шубак болгон. Отоплениянын түтүкчөлөрүн көрүп атасыздар мына. Батарейкалары менен бүт бардыгы. Уже плитадан кийин стоячкалар дагы болуп тур. Эми бул жагы балкон. Балкон. Өзүңүздөр көрүп тургандай панорамный терезе. Бул жак бүт бардыгы терезелер камтылган. Сонун кыскасын айтканда ремонтты кыласыз, жашайсыз. Баасы $119,000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат, чочулабаңыздар, бул айтылыш баасы. Кеми сөзсүз болот. Варианттары бирок жок экен. Бир жакшылык ишке акча керек болгондугуна байланыштуу сатып атат. Ага дагы сиздер жакшы себепчи болуп калыңыздар. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым, документтери так, суу светтери келген, интернет кабелдери, түнгү жарыктандыруулар бар, мечит, мектеп, бала бакчалар бар. Анан сиздер медресе айыл тараптан дагы, медресе деген жазуу тараптан дагы келсеңиздер болот. Ты бурулушу жактагычы 2-3 жол аркылуу келсеңиздер болот. Негизи жолдоруңуздар ачпайт, эң жакшысы ошол. Магазиндерге жакын. Ассаламу алейкум. Насип кылган болсун сиздерге.